Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мейлиндүү, ырайымдуу жараткан Алланын аты менен баштамакчымын. Аламдардын эгеси Аллага бардык мактоолор, даңктоолор болгон болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болгон болсун. Жалпыңыздарга маалым болгондой эле, мынакей Арабтан ушул жума күнүндө Ханафи мазхабтагы чоң аалымыбыз Шейх Najmuddin Umar Ан-Насафи рахимахуллах ва нафа'аналлаху би'улумихи фид-дарайн амин. Бул кишинин илиминен Аллахым береке берген болсун. Жалпы таалим алган устаздарыбызга Аллах таалам береке берип, кайтыш болгондорун Аллах таалам бейиштин төрүнөн орун берген болсун. Кабырын ошол бейиш бакчаларынын бир бакчаларын айландырсын. Көзү тирүү устаздарыбызга Аллах таала өмүрлөрүнө береке, ден соолук, үй бүлөлүк бакыт берген болсун. Ат-Тайсир фит-Тафсир китебинен мына ушул жума күнү окула турган Каф сүрөсүн убакытка карай бир мүмкүнчүлүк жетсе 2-3 аяттан окуп, мына ушул тафсирден пайдаланмакчыбыз. Бүгүн 3-чү сабак. Өткөндө 5-чи аяттын соңунда окулунбай калган, жетишпей калган жарым бет бар эле, ошону бүтүрүп туруп, анан 6-чы аяттын тафсирин Кудайым буйрса окумакчыбыз. Мына ушул өткөн сабакта Аллах Тааланын төмөнкү сөзү «Ва юбашширул му'минина аллазина я'малуна ас-салихати анна лахум ажран хасана». Иман келтирип, жакшы амал кылгандарды Аллах Таалам иман келтирип, жакшы амал кылгандарга эң жакшы сооптор бар деди. Чексиз жакшы сооптор бар деди. Аллах Тааланын пенделерге убада кылган сообу акыретте адамдын азыр бул дүйнөдө оюна дагы келбейт. Ал угуп көргөн дагы эмес, адамдын кыялы дагы жетпейт. Ушунчалык жакшылыктар күтүп турат. Анан Аллах Таалага иман келтирип жакшы амал аткаргандардын бул дүйнөдө дагы көрө турган жакшылыктары өтө арбын көп болмокчу. Маселе жакшы амалдар деп эмнени айтабыз? Мына азыр ушул жөнүндө сөз кетип атат. Имам Насафи рахимахуллах айтып атат: "Ва қалал Кушайри рахимахуллах". Египетте кайтыш болгон чоң тасаввуф жаатында, адеп ахлак жаатында чоң аалымдардын бири. Ушул киши рахимахуллах эмне дейт? Иннал бa'са шадид. Бул жерде момундар үчүн бул дүйнөнүн жана акыреттин жакшылыктары мындай бир күтүп турган болсо, ал эми кайырдин билип туруп, туюп, аңдап, сезип туруп Алланын өкүмүнө каршы чыгып, шариятты тоготпогон кайырдиндерге Аллах Таалам катуу бир азапты даярдап койгон. Бул дүйнөдө да, акыретте дагы деп ошону түшүндүрүп берип атат. Иннал бa'са шадид. Бул дүйнөдөгү чоң азап, чоң кыйынчылык бул вал бақау анилла. Мындайча айтканда, Алла Тааладан алыс болуу бул дүйнөнүн чоң бир азабы. Азаптын тозогу бул дүйнөнүкү. Бул Алла Тааланы тааныбай, Алла Тааладан алыс болуу, мына ушул өзү эң чоң жетишерлик бир азап, эң чоң бир жетишерлик кыйынчылык болот деп атат. Аллага шүгүр, Аллах Таала бизге өз артыкчылыгы менен иман тартуулап, мынакей ошонун ичинде бейиштин тилкемде болгон жерибизди берип отурат. Ушундай бир аманчылыкты берип отурат. Кудай Таалам ушуну куттуу кылган болсун. Иманда жан таслим кылууну, иманда көз жумууну насип кылган болсун. Өлүмдөн алдын өмүрдү барктап, туура өмүр кечирүүнү насип кылсын. Алладан алыс болуунун өзү бул жетишерлик чоң азап деп атат түшүнгөн адам үчүн. Ооба, анткени тагдырга иман келтирүү деген жок. Жакшы жамандын бардыгы Алла Тааладан. Пенде албетте өзү себепкер, бирок бардыгы Алла Тааладан деген ишеним болбогон адам жашоодо тайсалдап, көрбөгөнү көрбөгөнү баары бир болуп, ушунчалык чоң мүшкүл иштерге, кыйынчылыктарга дуушар болуп, жашоонун деле мындай бир жакшылыгын көрө албай кетет да ал адам чындыгында. Сыртынан жакшы көрүнгөндөй, сыртынан бир байлыгы башкасы болгондой көрүнгөнү менен, сезилгени менен жан дүйнөсү мындай бир жарды болуп, бир нерсени таппай, ошого кыжаалат болуп өтөт деп атат. Валиптилау бигайрилла. Алла Тааладан бөлөктөн сыноо келип отурат. Адамдардан сыноо келет, ошо ишенген нерселерден сыноо келет, байлыгынан сыноо келет, башкасынан сыноо келет, үй бүлө жагынан сыноо келет. Иман болбогон үй бүлөдө кыйын. Аялы күйөөсүнүн көзүнө чөп салышы мүмкүн, күйөөсү аялынын көзүнө чөп салышы мүмкүн. Балдар тирүү жетим атанып, мындайча айтканда Кудайдан коркуу болбогондон кийин, Кудайдан коркпогон адамдан корк дейт го, бардык жамандыкты күтсө болот дейт. Ал эми момундардын акысында жакшы амалдардычы «Вас-солихату минал амал». Мына бул жерде кош чекип турат түшүндүрүү үчүн. Ал эми жакшы амалдар деп эмнени айтабыз момундардын акысында десе, бул ма ясиху ма яслуху лил кабул
Кудай өз даргөйүнөн Алла Таала кабыл кыла турган амалдар мына ушул жакшы амалдар деп таанылат дейт. Кабыл кылына турган амалдар мына ушулар жакшы амал деп аныктама берилебиз. Кайсыл амал кабыл кылына турган болсо, демек Кудай Таалам жакшы көргөн амал ошол. Демек ал кабыл кылына турган амал шариаттын эрежесине туура келиш керек, анан адеп ахлак эрежесине дагы туура келиш керек. Мисалы намазды мисал келтире турган болсок, даарат, гусул, бүт, сырткы шарттар, ички рүкүндөр өтөлгөндөн кийин жүрөк маселесинде эл көрсүн, риякорчулук же болбосо динди бетке жабынып алып, туура эмес бузук иштерди кылып, адамдардын ичин бөлүп жарып, туура эмес арам оокат менен күн кечирүү бул өтпөй калат. Аллахтын астында толук таза кабыл кылынган амалдар, мына ушуларды биз жакшы амалдар дейбиз. Ошол себептен Аллахым жакшы амалдарды аткарууга топук бергин, жардам бергин деген сөз, ошо жакшы амалдарды аткарууга мүмкүнчүлүк берип, ошону кабыл кылгын өз даргөйүңдөн деген сөз. Кудай Таалам буйруп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөтүп кеткен амалдар мына ушул кабыл кылынган амалдар болот. Албетте ал үчүн шариаттын эрежелерине туура келип, жобосуна анан ихлас коштолуш керек. Ихлас бул ибадаттын өзөгү болот. Ал чоң ибадат болобу, кичинекей ибадат, жакшы сооптуу иш болобу, сөзсүз ихлас болуш керек. Ихлас ошол ибадаттын өзөгү. Ал эми ибадаттын каймагы билесиздер бул дуа. Ар бир ошол ибадатты кылгандан кийин, сооптуу иште, кайрымдуу иште өтөгөндөн кийин соңунда акырында Аллахым өзүң кабыл кылгын деген нерсени унутпаш керек. Бул биринчи түшүндүрмө акыйла. Экинчи алымдардын сөзүндө, түшүндүрмөсүндө ал-амалу салих, жакшы амал деп эмнени айтабыз? Валлади ла ястаджилу алейхи сахибуху хафзан фид дунья. Бул өтө бир жогорку деңгээлде айтылган түшүндүрмө болуп атат. Жакшы амал деп биз ошо жакшы амалды аткарган ээси адам бул дүйнөдө эч кандай үмүт этпейт деп атат. Ошо кылган ишин мындай бир колко кылбайт, милдет кылбайт, ошол ишти ниети бузуку болуп, эл көрсүн үчүн аткарып же ошондон бир пайданы көздөбөйт деп атат. Калыс Кудай үчүн арнап ошол ибадатына ниети түз болуп, бул дүйнөдө андан бир ибадаты үчүн, кылган жакшылыгы үчүн, кайрымдуу сооп иштери үчүн бир адамдардан, Алладан бөлөктөн эч үмүт кылбайт. Калыс Аллах үчүн аткарат деп атат. Мисалы мен ахзи ивадин, кылган жакшылык үчүн бир ордуна бир нерсени талап кылуу, ва кобулу кавмин же болсо адамдар менен о кыйындешсин деп, адамдардын астында атагым чыксын, мындайча айтканда кадыр баркым өссүн, вана кадыриясатын бир башчы болоюн, төбөл болоюн деп, ошого окшогон дүйнөлүк бир максаттар жок, таза Кудай үчүн аткарылган нерсени жакшы амал деп аткарылат экен. Демек кээ бир адамдардын сыртынан жакшы иштей кылып аткандай көрүнгөнү менен ниетти кылт этип, ниетинде мындай бир кемчиликтер боло турган болсо, демек ал жакшы амалдардын катарына кошула албай калат. Вал ажрул хасану, жакшы амалдарды аткаргандарга сонун жакшы сооптор күтүп турат деди. Жакшы сооптор дегени кайсы? Чексиз сооптор дегени. Мала яжри ма сахиби истихсаун фил амал. Жакшылык, жакшы бир ажыр, сыйлык күтүп турат дегендин мааниси ошол амалдын кичине чоңдугуна карабастан, амалга карап эсептелбестен чексиз бериле турган сооп ушул жакшы сооп деп аталат экен. Адамдын кылган амалы чектелүү да, адам өзүнүн кудурети чектелүү, кылган амалы да чектелүү болот. Ошол себептен амалга карабастан, амалга карап, чоң же кичинесине карап сооп берилбестен, Аллахым өз даргөйүнөн, өз казынасынан, өз артыкчылыгы менен чексиз соопту ыйгара турган болсо, мына ушул эң жакшы сооп деп аталат. Вакил экинчи түшүндүрмө, эң жакшы ажыр, сыйлык деп, ва ма язиду миқдарул амал, адамдын ойлогон оюнан, үмүт эткен үмүтүнөн да жогору турган сыйлык мына ушул жакшы деп аталат. Адам бейишке эле кирсем деши мүмкүн, бирок ал жерде бейиштин төрү бар, бейиштин бийик жери бар, пайгамбарлар менен кошуна боло турган жайлары бар. Мына ошондой адамдын ойлогон оюнан ашып түшкөн ары бийик даража ушул жакшы ажрон хасана, жакшы амал деп аталат. Вакил үчүнчү түшүндүрмөсү мо жакшы сыйлык дегенден, чоң сыйлык дегенден. Ма ла юзаккару сахибуху тaqsirahu fil amal. Бал ястуру алейхи уюб амалихи. Ошол аткарган амалында адам кемчиликтүү болгондойн мүчүлүштүк кетирип, жаңылыш болуп, кичине кемчилик кете турган болсо, ошол кемчиликтин орду, айыптын орду жабылып, Кудай Таала өз артыкчылыгы менен амалдын кемчилигине карабастан кабыл кылып, ошол ээсин сыйлоосу мына ушул чексиз сыйлык деп аталат дейт. Ошону менен биз 5-аяттын тафсири бүттү. Азыр Кудайдын жардамы топугу менен биз Каф сүрөсүнүн 6-аятына кезек беребиз. Эске салуучу нерсе, сабагыбыздын
эрежеси ушундай. Сабакта бул жерде сабак өтүлүп аткан учурда сабакка маани берсек жакшы болот. А жакында иншалла суроо жоопко кезек берилет. Баягы угармандар, көрөрмандар комментарийде же башкада суроо жооп качан болот деп суроо узатып калышы мүмкүн. Биринчиден жакында суроо жооп болот. Кудайым буйрса эртең шемби күнү. Ошого азыр сабакка кунт койсок жакшы болот. Анан экинчиден бул китепти Тафсирул Имам Насафи рахимахуллах, Абу Хафс Нажмуддин Насафи рахимахуллахтын Ат-Тайсир фи тафсир китебинде өзүмө шарт кылгам ушул тафсирдин алкагында гана сабак өтүлөт, башка тафсирлерди кошумчага тарап келинбейт. Анткени бул китеп өзү чалкып жаткан деңиз. Энциклопедия чоң. 6-аят Аллах Таала айтат: "Фалааллака бахиун нафсака ала атарихим ин лам юмину бихазал хадиси асафа." Кыргызча түшүнүп ала турган болсок, бул жерден пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ошол жөнөтүлгөн коомуна ушунчалык ынтызар, алардын ар бирине ыйман жетип, бул дүйнөнүн дагы акыреттин дагы түбөлүк бактылуулукка эргешип, илешип калууларына ушунчалык ынтызар, ушунчалык катуу далалат кылгандыгын айгинелеп, мындай бир баса белгилей турган аяттардын көч башында турат. Аллах Таала айтып атат: "О Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, сенин коомуң" дейт. Ба Кайырдын капыр коому, Курейштин капыр Кайыр диндери, анан ошол эки жүздүүлөр, айтор жалпы Аллага ыйман келтирбегендер. Мына ушул сөзгө, Курани Каримге, акыйкат сөз болгон Курани Каримге ыйман келтирбесе, санаага батып, кайгыга чөмүлүп, өзүңдү жок кыласыңбы дейт. Алар ыйманга келбей турган болсо, Алланын сөзү деп моюндабай, Алланын бирдигин моюндабай, тоң моюндук кылса, ыйманга жооп беришпесе, сар санаага батып, кайгыда кайгырып отуруп өзүңдү жок кыласыңбы? Демек бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын көңүлүн көтөрүү жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларга ыйман келтирбесе ушунчалык катуу жалатка батат эле. Бир жан. Ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам доорундагы кайсы бир адам ыймансыз кайта турган болсо, ушунчалык пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жүрөгү ушунчалык мындай бир эңшерилип, катуу бир кыйын абалга кириптер болот эле. Анчалык өзүңдү кыйынчылыкка салбагын, анчалык кайгыга түшүп, алар үчүн кыжалат болбогун, сен жеткирдиң. Эми ал жагы акыйкатты туюп сезгенден кийин ыйманга келсе ал өздөрү үчүн жакшы, ыйманга келбесе алардын эсеп кысабын жараткан өзү бул дүйнөдө дагы акыретте дагы алардын жазасын берип, катыгын өзү берет деп атат. Ва каулуху таала фалааллака бахиун нафсака. О Мухаммад, балким сен өзүңдү нафсыңды, өзүңдүн жаныңды кыйнап жок кылганга чейин барасыңбы деп атат. Антпегин деп атат да. Кала Катадату, чоң табиин муфассирлердин бири, ай катилун нафсака. Алар ыйманга келбесе, сен өзүңдү өлүмгө дуушар кыласыңбы? Өзүңдү ошо кайгыга батырып отуруп өлтүрөсүңбү? Өзүң жашоо менен коштошуп каласыңбы? Аларга кычалат болуп отуруп деп атат. Кала зурруммати, бул араб тилинде ырдап келип атат. Азыр бизге анын зарылчылыгы жок, баягы күбө катары сөздүк мааниде. Биз ылдыйкысына көчөлү. Хаввана алан набий саллаллаху алейхи вассалам ма яжиду минал хусни би куфрил мушрикин. Бул аятта Аллах Таала ошо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын доорундагы мушриктер Аллах Таалага капыр болгон себептен, тоң моюндук кылган себептен катуу кайгыга чөмүлүп, санаага баткандыгын жеңилдетип, анчалык өзүңдү алар үчүн жок кылбагын, анчалык кыжалатчылыкка батпагын. Тагдыр деген маселе бар, сен өзүң жакшы билесиң. Ошо сен жеткиресиң мойнуңдагы аманатты, натыйжа меники. Алар ошол тандоосуна, ыктыярына жараша жооп беришет деп атат. Сен анчалык кыжалатка батпагын деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Аллах Таала ушундай бир жол көрсөтүп атат. Факала фалааллака бахиун нафсака дейт. Ай мухликун нафсака. Өзүңдү жок кыласың алар деп дейт. Алардын мүшкүлү деп. Ала асарихим ай асарил куффар дейт. Ошо капырлардын изинен сен өзүң дагы жок болуп кетесиң. Алар жакында жок болот дейт. Алланын динине, Алланын акыйкатына, шариятка билип туруп, аннык негизги чоң буйруктарга каршы чыккан адам, ал бул дүйнөдө эле оңбойт, акырети дагы ал жыргалчылыкта болбостон өкүнүчтүү бир оор азапты өтөт деп атат. Анан алардын изи менен сен өзүң да кайгырып отуруп өзүңдү жок кыласыңбы дейт. Капырлардын изинен деп атат да. Алар жок болобучу, жакын арада жок болот. Сен да ошентип жок болоюн деп атасың, өзүңдү кыжалатчылыкка салып дейт. Бул дегени ва хува кинаятан ирадихим, алардын жүз буруусу болуп атат. Капырлардын изи деген сөз, капырлар жүз буруп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга мындай бир жарык маңдайы менен жүздөшүп, ыйманга жооп берүүнүн ордуна аркаларын салып, кырын салып,
жүз буруп атпайбы, мына ошол жүз буруу болуп атат. Капырлардын изи, кайыр диндердин изи дегени ошол жүз буруудан бир маани болуп атат. Кәннахум ошо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи доорундағы мушриктер, Аллага шерик кошкондор жана капырлар, эки жүздүүлөр, из араду анил имани, имандан жүз бура турган болсо, назара илейхим ва хум муаридун, алар аркасын салып, кырын салып кетип атса, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи үмүт этип, мен пайгамбарчылык жүк оңой эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи өзгөчө жөнөтүлгөн артыкчылыктар менен берилген акыркы пайгамбарыбыз да, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи. Алар имандан жүз буруп кетенчиктеп кетип атса, желкемден чуңкуру көрсүн деп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи дагы да үмүт этип келип калар, түбөлүк бактылуулукка эргешип калар деп, шунчалык өзүн катуу кыжалатчылыкка салган. Ошол маселеси болуп атат. Алардын изинен басып, алардын изинин аркасынан барып, изинен басып дегени иманга келип калат деген үмүт менен өзүңдү санаага батырбагын, сарсанага антип батырбагын деп атат. Иллам ю'мину бихадал хадис. Мына ушул сөзгө, акыйкат сөзгө, мындайча айтканда Куранга, акыйкат сөзгө, Куран-ы Каримге иман келтирбесе, өзүңдү ушундай бир оор азапка, мындай бир өзүңдү ушундай бир өлүмгө дуушар кылганга чейин барасыңбы деп атат. Кала Катадату, имам Катада рахимахулла айтып атат, аял Кур'ан. Бул акыйкат сөз дегенде максат Куран-ы Карим. Кала Таала, анткени мунун далили, бир нерсени эскерте кетейин. Мына ушул тафсирде биринчи сабакта да токтолуп келатам, экинчи сабакта да токтолуп келатам. Куран илими бар, эң чоң берекелүү илим. Куран илиминде тафсирлөөдө Алла өзүнүн сөзүн өзү тафсирлеген, бул эң жогорку даражада турат. Тафсирул Кур'ани бил Кур'ан дейт. Курандын бир аятын экинчи аят чечмелеп келет. Бул сөз дегенде Куран экендигин каяктан билдик? Анткени Аллаху наззала ахсанал хадис. Алла Таала эң акыйкат сөздү түшүргөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга деп Зумар сүрөсүнүн 23 аятында келет. Бөлөк 3-чү Ниса аятынын 87 аятында Аллах Таала мындай дейт: "Ва кала Аллаху Таала ва ман асдaqu миналлахи хадиса." Алладан дагы, Алланын сөзүнөн дагы ашып түшкөн акыйкат, чындык сөз барбы дейт. Жок. Бул жерде истифам инкари, Алланын сөзүнөн дагы акыйкат ашып түшкөн башка бир сөз жок. Сөз деп аталгандыгы адамдардын түшүнүгү үчүн, эми биз анткени акыйда илими боюнча сөз менен окууга муктажбыз. Мына ушул нерсе Алланын сөзү. Алланын сөзү Куран-ы Каримге, анткени алар айтышканда, бул сен өзүң эле чыгарып алган нерсең дейт. Өзүң эле колуңдан токуп алган нерсе, бул Кудайдын сөзү эмес деп Аллага шерик кошуп, Алланын сөзүн тангандыгы ошо Алланын өзүнө шек күмөн кылып шерик кошкондугу болуп эсептелет. Бул ушул сөзгө дегени. Вакыйла, эми кээ бир тафсирлерде кыйла деп алып келип аткандыгы, бул мындай экинчи орундагы мындай өтө алсызыраак сөз. Бихадал хадис, ушул сөзгө иман келтиришпесе алар, Меккенин мушриктери, жөөттөр, ошол учурдагы акыйкатты билип туруп көзүн жумгандар, жалпы акыйкатка ээрчибегендер, ушул сөзгө иман келтирбесе сен өзүңдү өлүмгө дуушар кыласыңбы дебедиби? Ушул сөз дегенде биз айттык, алымдар айтты бир ооздон, бул Куран-ы Карим максат кылынат деди. Кээ бир алымдар айтат экен, бихадал хадис, ушул акыйкат сөзгө иман келтирбесе деген мааниси кайсы сөз десе, хадиси асхабил каф, Курандагы өзгөчө үңкүр ээлерин чанып атабы деген сөзгө кетет дейт. Курандын ичиндеги үңкүр ээлери, бул жерде Каф сүрөсүндө билесиздер, Каф деп аталган үңкүр ээлери баягы иман келтирген убагында залымдардан качып, ошол үңкүргө баш корголоп, иманын сактап каламын деген бир канча жоон топ жаш жигиттер болгон. Мына ошолор жөнүндөгү сөз жөнүндө кетип атат. Эсиңиздерде болсо, биринчи сабакта айтканбыз, Мухаммадты кантип жеңебиз дешкен алар. Биздин пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам ошондо жөөттөрдөн суратып, кантип муну жеңсек болот, үстүнөн үстөм чыксак болот дегенде, ушул жан жөнүндө, үңкүр ээлери, Зулкарнайн жөнүндө сурагыла, ошондон жооп берсе, чыныгы пайгамбар, болбосо жалганчы болот деп. Жөөттөр өздөрү билип турат болбосо ушул учурда. Демек, бул сөз дегенде Куран-ы Карим эмес, Куран-ы Каримде келген ушул үңкүр ээлери туурасындагы сөз дейт. Ай саалука анху фа ахбартахум анху. Сенден келип сурашты эле, бир канча оор суроолорду узаткан, мурдагы коомдо болуп өткөн окуяны. Ошонун бир үңкүр ээлери жөнүндө сурашты эле, сен аларга кабар бердиң. Бүт кабар бердиң, бул чоң мужиза, керемет болот. Ошону кабар алып, кабардар болуп, угуп, тыңдап, туюп билгенден кийин деле алар фалам яжалуху далила сидқика ва лам ю'мину бика. Ошол мурдагы болуп өткөн окуяны кабар берип, так ине жүүнө чейин кылдат кабар берсең деле, бул нерсе акылга сыйгыс бир Кудайдын өзүнчө бир керемет сыры, пайгамбарга берген мужизасы, пайгамбардыгын тастыктай турган. Алар ошону сенин чынчылдыгыңдын далили кылбастан, кайра сени мазактап, шылдыңдап, үстүңдөн шакаба чегип,
Валам юмину бика, сага ыйман келтиришкен жок дейт. Өздөрү сурашты. Мына ушул суроолорго жооп берсең, биз сага ыйман келтиребиз. Пайгамбар экениң анык болот дешти. Үңкүр ээлерин бүт ийне жибине чейин талдап, бүт бардыгын айтып берсең деле, алар ыйманга ээрчип, акыйкатка эргешкен жок. Демек, мына ушул сөз дегени өзгөчө дейт. Эми бул баягы эмне үчүн алыс сөз болуп атат? Анткени Куран жөнүндө сөз кетип атат, а Куранды жокко чыгарганы Курандын ичиндеги ушул үңкүр ээлерин да жокко чыгарганы болот. Асафа. Асафа дегенде кала Катадат ва Саури гадабан. Сен Аллага шерик кошкон, Аллага капыр болуп кайырдин болгон коомуңдун ыйманга келбеген үчүн катуу ачууланып, жалың чыгып, ушундай сарсанага батып өзүңдү жок кыласың деп атат. Асафан деген биринчи бул жердеги тафсир гадабан деп атышат. Ачууң, жалың чыгып, ачууң келеби дейт. Кама кала таала фаламма асафуна дейт. Ошо Зухруф сүрөсүнүн 55-чи аятынан алып келип атат. Баягындай ачуу маанисинде деп келет дейт. Ва кала al-Hasanu, Хасанул Басри, бул чоң табиилердин баягы таажыларынан болуп эсептелет. Бул киши айтып атат хузнан деп. Көпчүлүк муфассирлер ушуну тандашкан. Хузнан. Асафа деген сөз, алар сенин коомуң ыйманга келбесе, өзүңдү кайгыда жок кыласыңбы деп атат да, кайгы маселеси бул жерде. Ва казалика qala Suddi ва Даххак кама qala я асафа ала Юсуф. Юсуф сүрөсүнүн 84-нчи аятында келет. Баягы Юсуф баласыны жөнөткөндө Якуб пайгамбар ойын бир туугандары көрө албастыктан, кызганычтан улам уруксат бериңиз, биз ойнотуп келели деп туруп, барып кудуктун түбүнө таштап, анан жалган эле жанагы көйнөгүн канга боеп, карчык жеп кетти деп жалган кабарды айтканда, ошо я асафа, я хузни, ошо балама ушунчалык кыжаалат болуп атам деп келет. Бул жерде дагы сен алар ыйманга келбесе, кыжаалат болуп, кайгыга чөмүлүп өзүңдү жок кыласыңбы деген маани. Ва куллу вахидин минха сахих фил лугати мустaqim фил маана. Асафа дегендин мааниси, биринчи мааниси бул киши ачуу, аларга ачууланып деген ачуу маанисин айтып атат. Экинчи мааниси кайгапага чөмүлүп деген сөз. Эки маани тең туура. Бул жерде аяттын ыргагына, сыягына туура келет. Анан экинчиси тил маанисинде дагы, тилдик маанисинде дагы туура деп атат. Анткени тафсир илиминдеги негизги өзөктүү илимдердин бири бул араб тил илими болмокчу. Бул өзүнчө чалкып жаткан деген сурат. Fa inna ma'na al-awwali birinchi maani bul жерде. Баягы гадабан дебедиби? Асафанда ачууланып деп. Аларга жалың чыгып, ачууң келип, ушундай бир ачуунун үстүндө өзүңдү жок кылайын деп атасыңбы дейт. Fala'allaka li shiddati ghadabika lillahi ta'ala taqtulu nafsaka li qusurika anil intiqami minhum. Алар иманга эргешип акыйкатты ээрчибесе, алар ушунчалык ачууң келип, аларга эрегишип туруп, анан өзүңдү жок кыласыңбы? Жок, антпегейин деп атат. Албетте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ачуулануусу бул Аллах үчүн болот, дин үчүн болот. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол ачуусуна ээчи калат. Бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүнө айтылган маселе. Ачуунун дагы чеги болот. Ошо чегинен өтсө бул зулумдукка айланып кетет. Үй бүлөдө көрүп атпайбызбы? Ажырашуу көп, тирүү жетим атанган балдар көп, ата-энесин карттар үйүнө чыгарып койгондор көп. Мындайча айтканда көп кырсык. Көп кырсыктын себеби, көп өлүм житимдин себеби көпчүлүк учурда ушул туура эмес ачуулануудан улам болот. Туура эмес ачууланып отуруп, аялына кол көтөрүп, талдыр жерине тийип өлүп калгандар канча, Кудай сактасын, набыт кеткендер канча, жолдо бири-бирине эрегишип ачууланып отуруп, кырсыкка дуушар болгондор канча. Ушул ачууну адам мындай бир ачууга ээ чыгып, контролдоп дейт, ошого ээ чыгып, ошого ээ болбосо, ачуу көпчүлүк учурда жакшылыкка алып барбайт. Ачуу душман, акыл дос. Анткени Бухари, Муслимде келген хадиске ылайык Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Инна шайтана яжри би мажраддан" деп. Мажраддан. Адамдын каны менен жүргөн жерде шайтан да жүрүүгө аракет кылат, шайтан жүрөт. Ал эми жанагындай адамдын ачуусу келгенде, ачуусу чектен ашып баштаганда, болбой баштаганда, каны кайнап, жанагындай шайтан акыл кетип, ал жерде адам шайтанга, жинге кулак сала тургандай абалга жетип калат дейт. Бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аркылуу үммөтүнө кайрылуу болмокчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ачуусуна ээ боло алат. Ошол Аллах Таала шафакатан ала набийхи Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга өзүңө этият бол, өзүңдү карагын, алар үчүн эми кыжаалат болбогон. Сен жеткирип бүт дараметин жумшап айттың. Ал жагы эми натыйжа Алланыкы деп атат. Экинчи маани баягы айтпадыкпы биз, экинчи маани хузнан, асафа деген кайгыга салбагын өзүңдү деп. Ушул маани туурарак болот аятка көбүнчө. Ва маанасани фал'аллака ли уфури шафакатика дейт. О Мухаммад, сен шунчалык мээри, мындайча айтканда, жүрөгүң шунчалык жумшак,
ушунчалык мээримдүү, ырайымдуу пенделердин ичинде, жаратылган заттардын ичинде. Ушунчалык мээримин күчтүү болгон себептен ва хирсик ала иманихим, иманга келип калса деп катуу алар үчүн тырышкан себебинен дейт, катуу аракет кылып тырышып, ошол алардын иманга келип калуусуна катуу ынтызар болгонуң үчүн тактулу нафсака игтимаман би куфрихим. Шунчалык аракетти көрүп атсаң дагы, шунчалык тырышып, аракет кылып, далалат кылып, шунчалык болгон күч тараметиңди жумшап, иманга келип калсын деп себепти аткарып атсаң дагы, алар угуп койбостон, капарын алып койбостон, кайра жүз буруп, тоң моюн кылышып, иманга келишпесе, капыр бойдон, мушрик бойдон калышса, ошол нерсе үчүн, алардын туура эмес кылган кылыктары үчүн өзүңдү кайгыда жок кылбагын деген мааниде эскерилип атат. Кала Таала, анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сыпаты бөлөк бир аятта келет, Тауба сүрөсүнүн 128-аятында. Угармандар кийин сабакты YouTube'дан дагы көргөндөр көрүп каласыздар. Ошол учурда Тауба сүрөсүнүн 128-аятына сөзсүз тафсирин кайтыңыздар. Арабчадан баягы кат-сабат жоюлбаса, кыргызча ошо жазылган тафсирлерден да карап чыгыш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сыпаттап Аллах Таала эмне деген? Азизун алейхи ма аниттум харисун алейкум. Момундарга ушунчалык мейирбан, мээримдүү, анан момундар силерге башыңарга келген кыйынчылык пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жүрөгүн жаралайт, өтө оор келет деп атат. Мындайча айтканда, силер үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көбүрөөк кабатыр болуп кыжаалат болот. Ушунчалык үммөтүнө күйүмдүү, ошол эле учурда сүйкүмдүү, ошол эле учурда үммөтү үчүн болгон мындай бир күч тараметин толук жумшаган үммөтүм деп жүрүп, ушул жан берген пайгамбарыңар ушунчалык Аллахтын астында даражасы бийик, силер үчүн ушунчалык бир болгон аракетин көрөт дейт. Якулу, демек аяттын жыйынтыгы ушул болуп атат. Ла тафал залика ва хаввинил амра алейк. Жок, экинчи мындай ишке айтпагыл, өзүңдү алар үчүн иманга келбей калса, сага кулак салбай калса, өзүңдү кайгыда, капада жок кылып албагын, өзүңө ошол орто болуп, ошол ортолукта жеткирген себепти аткаргын, натыйжа меники болот деп атат. Натыйжа меники болот дейт. Бул аяттан алына турган пайда жашоодо айттык, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол ачууланууда дагы, кайгыда дагы пайгамбар болгондон кийин өз чегинде гана колдонот, баардык нерсени билет пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Бул биринчи кезекте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аркылуу үммөтүнө кайрылуу чоң сабак болмокчу. Мына ошол кайгыга өтө дагы батып, сарсанага батып кетпеш керек. Анан экинчиси, ошол өтө ачууга ээ чыгып, мындай ачуу душман акылдос деген накыл кепти дайыма көңүл чордонубузда, эсибизде, көңүлүбүзгө түйүп жүрүшүбүз керек. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дин үчүн кайгырып атат. А бирок канча деген бактсыз адамдар бар да, дүйнөсү үчүн, башка үчүн кайгырып отуруп, мындай имандын баркына жетпей калган, үй бүлөнүн баркына жетпей калгандар канча толуп чыгат. Мекендин кадырына жетпей калгандар канча, башка нерсеге эле мындай орунсуз, жосунсуз нерсеге кыжаалат болуп отуруп, убайым чегип, санаа чегип отуруп. Санаа чегиле турган нерсе, ойго бата турган нерсе, ошол бул дин үчүн, мекен үчүн, үй бүлөнүн алкагында болсо жарашат, бирок ал дагы чеги менен. Анткени мына ушул азыр сыйкыр жин шайтан күчөгөн заманында адам ушунчалык стресске, депрессияга, мындай стресске түшүп, кайгы кападан башын чыгарып калбаса, дин менен, иман менен, өзүн жакшы менен алектетип калбаса, жин шайтан илешип, кадимкидей ошол адамды жабалактап калыш коркунучу бар. Анан экинчиден, ачууга ээ чыгуу бул биринчи кезекте эркектерге таандык болгон маселе. Албетте аял киши сезимтал болот. Ал сезимталдык анын кемчилдиги эмес, аял кишинин аялдык мындай бир толуктугу десек болот. Анткени аял сезимтал болгон сайын ошончолук балага көңүл бурат, башка болот. Бирок эркек адамдар ачуусуна ээ болуп, мына ушул үй бүлө күткөндөн кийин сабыр кылып, бала чакалуу болгонго чейин. Бала чакалуу болгондон кийин жакшы жагын уютуп, ошону бетине кармап, жашап кетиш керек болот, аракетин көрүп. Анан жашоо деген дайыма эле бир таризде жүрө бербейт. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ошол ачууга ээ болсок, талак маселеси, ажырашуу маселеси азаят. Анан ачуусуна ээ боло албай үй бүлөлүк маселени жеңил караган адам, жалпы эле жашоосунда бойдок болобу, үй бүлөлүү болобу, жаш болобу, карып улгайган адам болобу, ачуусуна ээ болбогон, ачуусунун ченемин билбеген адам жашоодо өтө көп өкүнүп калат. Ачууга көп алдырган адам, мына ушул имам Хамзауи деген адам, Рисалатун фил Кабир, Ханафи мазхабта Мухаммад ибн Дауд Хамзауи деген чоң алым өткөн. Ошол киши чоң күнөөлөр деген китеп жазган, ошондо эслестетет. Могу көрө албастык, куйтулук, арамзалык, ачкөздүк, ушулга окшогон жүрөктөгү адамды жок кыла турган, соогун кырып, жайсап кое турган, жалмап кое турган
жаман күнөөштөрдүн түбү тактап келгенде жөнү жок, чегин билбей, ченеми жок ачуулануудан келип чыгат дейт. Жөндөн жөн эле ачуулануу, туура эмес ачуулануу, ченемден өтүп ачуулануу бул адам жамандыкка баштайт. Бирок муну биротоло жок кыла албайбыз, анткени дин үчүн ачуулана турган болсо, чегинен ашпа, бул эң жакшы болот. Анан көз астында карындашын деле кызганбай, келинчегин деле кызганбай, кызын деле кызганбай, жок ачууланбаш керек деп отурса, ал ачууланбаган үчүн күнөөкөр болот. Ал кандай болот? Ал чочкодой сезим өлүп калган болот. Кудай сактасын, жаман сөздү айтпайлы жума күнү. Анан дин үчүн, мекени коргоо жигиттердин мойнундагы чоң нерсеси, милдети болот. Үй бүлөнү сактоо, үй бүлөнү каржылоо, ата энеге күйүмдүү болуу. Мунун баардыгы бул ошо Кудай берген сезимдерди туура колдонуш керек. Ченеминен атса же туура эмес колдонсо, ошо жаман өнөкөттөрдүн башаты болуп калат. Ошентип бүгүнкү сабакта мынакей 6-аяттын тафсирин биз өттүк. 7-аяттыкын Кудайым буйрса кийинки жума күнү окумакчыбыз, анткени бул аяттын тафсири өтө көбүрөөк. Анан эске сала турган маселе 6-аяттын акырында, 5-аяттын акырында жакшы амалдар деп эмнени айтабыз дегенде, Кудай Тааладан гана соон үмүт кылып, шариатка туура келсе, мына ушуну жакшы амал дедик. Дайыма ниетибизди таза кармап, риядан алыс болуп, ар бир соопту Кудай үчүн аткарганга аракет кылып калыш керек. Бул бир. Анткени ар бир башка өлүм келүүчү, эртең өлүп калсак, аркабызда жакшы ишибиз калсын, үй бүлөбүздү дагы жакшы карап сүйүшүбүз керек. Мекенибизге колдон келишинче жакшы бир кызматыбызды өтөп, жалпы адамдарга ушул динибизди таанытып, жалпы адамдардын жашоосун жеңилдетүүгө жакшы бир илим, билим, туура маданиятты чагылдырууга аракет кылышыбыз керек. Кудай Таалам өзү чексиз ажыр сыйлыктарды берген болсун. Аллахым адаштырбасын бизди.